Биз өткөндө өкмөткө акчаны кайдан табабыз дегенде булактарын көргөзүп бердик эле, урматтуу төрага. Налогду эле көбөйтө бербей, башка кошумча булактарын таап бердик эле. Мына Марлен Абдрахманович экөөбүз оңурулдуу автоунаалар боюнча мыйзам жазып, баарын даярдап өкмөткө жибергенбиз. Абхаз, армяндар боюнча мыйзам даяр. Өкмөт былтыр Акылбек Үсөнбекович жерден айттым элем, өкмөт позициясын билдирип койсун. Оңурулдуу унаалар дагы эле кирип атат. Өкмөт дагы эле проблемаларды үстүнө жыйнап атат да, Кыргызстангачы бул келечекте чоң проблемага айланат. Ошондуктан Алмазбек Акунжанович, өкмөт позициясын билдирсинчи. Биз или оңурулдуу машиналардын баарын иреттеп мыйзамдаштырып берип, баардык жол жобосу менен токтотуп, андан кийин киргизбей коюшубуз керек да. Болбосо бул көйгөй улам көбөйүп атпайбы? Булар аябай көп азыр. Миллиондогон долларлар казынага түшөт, Алмазбек Акунжанович. ГИКке которсун ошол акчаны, Коргоо министрлигине, чек араны бекемдөөгө, мына ысык көл соолуп баратып какшап атабыз, капельный орошениеге Кыргызстан боюнча. Ушул акчанын кереги жокпу миллиондогон доллар өкмөткө? Таап берип көргөзүп атабыз. Эми ички иштер министрлиги тоскоол болуп атат, заключение бербей атат дейсиңер. Мындайга келгенде заключениени бат эле берет экенсиңер Минфин менен ички иштер министрлиги. Элдин көйгөйүн чечкени келгенде эле узатып эле 1-2 жыл теп коюп атасыңар. Бул көйгөй жыйналып атат, бир күнү жарылат. Алмазбек Акунжанович, ошондуктан сизден өтүнүч, өкмөт эртерээк заключение берип, ушул көйгөйдү чечишибиз керек. Рахмат.